Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу шайлоочулар, мына саат 8-де бизде эң тарыхый шайлоо кампаниясы аяктады. Саат 8-де бардык шайлоо участоктары жабылды. Алар бизде 2338 болчу, сыртта болсо 36 участок болчу, мамлекеттин тышкарында бардык тең жабылды. Азыр ошол саат 8-ге канча келгени белгиленип, канча шайлоочу шайлоодо катышканы белгиленип, андан кийин шайлоонун жыйынтыгы чыга баштайт. Шайлоо биринчилерден болуп, өзүңөр билгендей, таза, ачык, бүгүнкү заманбап технологияларды колдонуп, биометрикалык маалыматтын негизинде өттү. Буга баруу бийлик үчүн мен айтып коеюн, эрдик. Ошол президенттин, өкмөттүн саясий кубаттуулугун көргөзүп, саясий эркин көргөзүп берди. Бул шайлоону барып өзүңөр катышып, мына көрдүңөр, бардыгы тең таза, ачык болду. Эң негизгиси бир шайлоочу, бир добуш дегенди биз толук камсыз кылып бердик. Албетте, анча-мынча үчөлүшүктөр болду. Көптөр өздөрүн тизмеден таппай, маалымат борборуна алып, кайсыл участокко бекитилген негизинде барып атышты. Кээ бир жерлерде ушул биометрикалык аспаптар башында көнбөстүктөн же операторлордун тажрыйбасы астыктан анча-мынча үзгүлтүккө учурады. Бирок мына 9-10дон баштап бардыгы тең ойдогудай иштеп берди. Ар бир шайлоочу келген өз көзү менен көрдү. Ачык, таза шайлоонун өткөзгөнүнө негизги принцип бир шайлоочу, бир добуш дегенди биз камсыз кылып бере алдык. Биз ушуну менен эң негизги орунду жоготтук. Бул оорунун негизинде 2 жолу мамлекетте революция болгон. Бул шайлоодогу ар түрдүү махинациялар, анан кийин жана каруселдер, анан пачкалап бюллетендерди ыргытып, протоколдорду оңдоолор. Мына биз мындан айрылдык. Таза, ачык шайлоо кылып бердик. Эл кандай шайласа, парламент ошондой түзүлөт. Эми мыйзам бузуулар боюнча кандайдыр бир фактылар катталды. Аны укук коргоо органдары, мынакей Ички иштер министрлиги, башкы прокуратура каттап, тергеп, эгер керек болсо кылмыш ишин козгоп, жоопко тартат. Муну да биз аягына чыгарып беребиз. Баары тең ачык, айкын болот. Ал эми жанагындай шайлоо комиссияларын бускандары, кандайдыр даттануулар болсо, мыйзам негизинде борбордук шайлоо комиссиясы өздөрү карап чыгарып беришет.